Өлкө боюнча мамлекеттик дарыканалардын саны 50-ге жетти. Жалпы 250 дарыкана ачылат. Келерки жылга чейин бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жана медициналык мекемелердин жеке тарапка ижарага берилген жерлери кайтарылып, ордуна мамлекеттик дарыканалар иштей баштайт. Баткен облусундагы мындай дарыканалардын бири Кадамжай райондук жалпы дарыгердик практикалык борборунда ачылып, учурда калкты тейлөөдө. Мамлекеттик дарыканаларда маанилүү дарылардын тизмесине кирген 800дөн ашык дары-дармектин түрү бар. Аларды калк жеке дарыканаларга караганда 15-20% арзан сатып алат. Алга айылынын тургуну Алибай Бөрөбаев райондогу ооруканалардын биринде дарыланып жаткандыгын айтат. Мамлекеттик дарыканадагы дары-дармектин баасы арзан болгондуктан керектүү дарыларын сатып алууда. Vatan eken, memleket eken, rahmetli çarık bu bazen kanalın mükemmelsizliğine altı da gelin. Ben şu an bazı çok gelin. Zaten ben kaç eken bilen için 40 son bolsa geçe nemenin tasken cima toğutum kaldı. Onu son oradan aldım. Мамлекеттик дарыканадагы дары-дармек Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы аркылуу дары өндүрүүчүлөрдөн дары сатып алынып, аймактагы калктын баардык катмарына жеткиликтүү жана арзан баада болот. Аптеканын баасы ибуфендер башка аптекаларга салыштырмалуу бизде 200-202 сомдон болот. Башка жакта 200дөн өйдөраак турат. Ошо аптека ачылгандан баштап 800 түрү менен башталган дарын түрү менен азыр 200 түрү кошулду. Айта кетсек, Кадамжай жана Учкоргон аймактык жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунда мамлекеттик дарыканалар иштеп жатат. Мында калктын муктаждыгына жараша керектүү дары-дармектерге билдирмелер берилип жатат. Эң жакшы элге өтө жакшы болду. Саламаттык сактоо министри Алым Кадырбешиновге өтө ыраазычылык билдиребиз. Элдердин атынан аракет кылып атат, өтө жакшы иштеп атат. Өзүбүздүн Кадамжай районунун башкы дарыгери эндоскопияны, томографияны алып кетти. Аракеттери жакшы, өмүрлөрү узун болсун, иштериге ийгилик. Бул аптека өтө жакшы болду. 7-8 миңдик, 5-6 миңдик дары жазат, кыйрели пайда болуп калат, ич болсо жол кираны артып калат. Мамлекеттик дарыканалардын ишке берилиши менен дары каражаттарынын тармагын тартипке салуу жөнгө салынып турмакчы. Кадамжай жалпы дарыгердик практикалык борборунда учурда компьютердик томография да ишке берилген. Анткени буга чейин Кадамжайда компьютердик томография жоктугу көйгөй болуп келген болсо, бул медициналык жабдуу быйылкы жылда чечилди. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн колдоосу аркылуу компьютердик томография учурда түнү күнү калкка кызмат көрсөтүүдө. Жергиликтүү тургундарга медициналык жабдуунун ишке берилүүсү бир топ жеңилдиктерди жаратты. Анткени убагында дартты аныктоого жана алыс жакка барбастан мында кайрылышса болот. Бул бетап бизде кече түн ичинде бүгүн эртең мененки таң саат 5 чамасында автокырсыкка кабылып, Исхак болуп аткан айылына караштуу Жеңиш айылынын тургуну 20 жаштагы инез жабыркап, абалы өтө оор абалда, открытый перелом грудина деп коебуз. Ошо өпкөсүнө зыян келтирилип, өпкөсүнө кан толуп калган, дем ала албай келген учурда биздин дарыгерлер өз убагында ошол дартын аныктап, берден компьютерный томографта полный кабыргалары, өпкөнүн абалы, омуртканын абалы толук кандуу диагноз коюп, өз убагында операция жасалып, азыркы күндө абалы кичине бир аз турукташып калган. Ошол убагында дарт аныктоого бул жабдуунун жардамы өтө маанилүү болот. Учурда оорукананын бир нече кызматкери медициналык жабдууну колдонуу жана дартты так аныктоо боюнча борбор калаадан барып окуп, тажрыйба алып келди. Ошондой эле онлайн түрүндө да дасыккан адистер бейтаптарды текшерүүгө көмөктөшүүдө. Ал эми компьютердик томографиянын калк үчүн баасы 2550 сомду түзөт. Анткени бааны монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көзөмөлдөнөт жана элге жеткиликтүү арзан болуусун камсыздайт. Облустагы эң чоң ооруканалардын бири Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборундагы компьютердик томографиянын ишке берилүүсү калктын муктаждыгын чечүүгө өбөлгө түздү. Алтынай Шабидинова, Талгар Сарыбаев, жаңылыктар.